Жер шарынын түндүк түштүк уюлу бар. Теңир аны ушундай жараткан. Бул жердин табигый географиялык абалы. Бирок жер жүзүнүн калкы түндүк түштүккө бөлүнгөн эмес. Эгерде элдин түндүк түштүккө бөлүнүүсү табигый болгондо, анда жер калкы мына ушундай бөлүктөргө бөлүнмөк эле. Жердин калкы мамлекеттерге бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө ал мамлекеттерди 3 түргө бөлүп кароого болот. Биринчиси бүткүл дүйнөгө өкүмдарлык кылып жаткан ири державалар. Экинчиси чыныгы эгемен мамлекеттер. Ал эми үчүнчүсү калп эле эгемен деп аталган жана өнүгүп келе жаткан деп сооротулган мамлекеттер. Бул үчүнчү мамлекеттердин айрымдары колония болгонго дере өнүгүүгө үлгүрүп калган болсо, калгандары ушул күнгө чейин да эртең өнүгөсүң, бүрсүгүн өнүгөсүң деген алдоолорго алданып, жакырчылыкта жашап келет. Бул айтылгандар дүйнө калкынын геосаясий абалы. Үчүнчү дүйнө өлкөлөрүндө боло турган мамлекеттер аралык, же мамлекет ичиндеги улуттар аралык, же түндүк түштүк деген сыяктуу регионалдык чыр-чатактар ири державалардын геосаясий оюндары болуп саналат. Алар бул өлкөлөрдө өз ара таасир талашат. Мындай саясий оюндар ошол ири державалардын жергиликтүү эл ичиндеги саясатчы малайлары аркылуу уюштурулат. Натыйжада оюндан утуп чыккан колонизатор мамлекет ушул өлкөнүн чыныгы кожоюнуна айланат. Элин эзип, байлыгын ташып кетет. Ошондуктан Кыргызстанда түндүк түштүк маселесин козгоп жаткан айрым саясатчыларга карата айтар сөзүбүз жана берер суроолорубуз бар. Америка, Англия, Россия, Кытайлар, алардын да түндүгү түштүгү бар. Бирок алардын саясатчылары өз мамлекеттин аймактарга бөлүп жарышпайт. Алар бизди бөлүп жарууну каалашат. Эй саясатчылар, силер алардын арзыбаган маталарына азгырылып, арамза максаттарыны ээрчип, элди экиге бөлүгүңөр барбы? Эй саясатчылар, эки сөздүн биринде Манас урпагыбыз деп көкүрөк кагасыңар. Эгер билсеңер, Манас атабыз кулаалы таптап куш кылды эле, курама жыйнап журт кылды эле. А силер болсо бүтүндү бүлдүрмөкчү болуп, эмнеге азыркынын абыке көбөшү болуп жатасыңар? Кошой, бакай бабаларыбыз бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп кетти кыргыз деп, бүтүн жерге кеп кетет деп насаат кылган эле. А силер эмне кылып жатасыңар? Бүтүн жерге кеп кетмек турсун, бүтүн эл келип жеп кетпейби? Минтип элди бөлсөңөр. Республиканы түндүк түштүккө, облусту урууларга, районду уруктарга, айылды кокту колотторго бөлсөңөр, деги силер кимсиңер? Кыргыздан чыккан кыраансыңарбы? Же иштен чыккан ири жылаансыңарбы? Өйдөдө болор өбөксүңөрбү? Же өзөктөн чыккан өртсүңөрбү? Эсиңдеби? Орус кантип ээлегени жериңди, Кытай келет четтен кертип чегиңди, Кыргыз келсе келгенди деп жерийсиң. Саткансыңбы, сактап жүргөн кегиңди? Өз бир тууган өзбекти өгөйлөтсө, өзгө душман тилине кирип кетпе. Түндүк түштүк кыргызды бөлгүн десе, түркөйлөнүп түркүгүңдү кыя кеспе. Эй саясатчылар, силердин араңардан утуп чыкканыңар эл тынчтыгы, журт бүтүндүгү үчүн жеке кызыкчылыктардан баш тартканыңар.